ekende buna жердің emesinin çukurluğun diametrin yarım metre çukurlukta, yarım metre diametrlikte çukurda egilgenden keyin yarım metreden keyin 60 santimetre bir koridor olup tağın. Onun önünde eski butakların alıp taşlap 4 kana bücür kaldırıp koyuyor gerek. Бұл тарақ эми ошол 4 эле бүтүр калганы бери буталган эмес. 4 гана бүтүр калтырып коюп, андан кийин бутоолорун өткүзүп көрсөтөбүз. Менин этегинде була биринчи эмебиз, биринчи баягыда эме 4 бүтүр койгондон кийин өсүп чыккан бутактын 4 эле бүтүрүн калтырып кесип салышыбыз керек. Bir yılda bundan kesildikten 3 yolu kesilip dağın, darak bir yılda 3 yaşka çoğuyordu. Hazır buna 4,5 kaldı. 4,5 kalgandan keyin buna 4,5'dan keyin daha kayra 15. iyulga çeyin dağı ösöt dağı, oşonda dağın 4,5'ünü kaldırıp dağı bir kesiş gerek dağın. Ondan keyin 15. sentyabrga çeyin ösöt. Oşonda Mınандай çoğurayıp, mınандай üçlüktör жалбырактары пайда болот дагы. Дарактын демеси сабагы тезирээк бишип, тезирээк жабалы мына. Буталбай турат. Ушул турушуда бардыгы эле сабактан бирдей эле болуп, ошол мындай мөбө кылышка, андан өрчүшкө, андан ары эме кылышка эң бир ыңгайсыз абалда турат. Çetin bıçak menen kesip eме kılganda, bunal kesilgen жердин жарасы жумулуп жакшы бүтүп калышка ыңгайлуу приемдөрдүн бири. Олманы ошо эгилген бойдон эч кандай бут албай, ошол базарда эле мындай алып келип, ичине башын чирпип койгон бойдон эгилген бойдон турат эми мына. Ушул бойдон турса, бул дагы ушул бойдон мына бирдей диаметрдеги бутактар дагы бир нече жылга чейин туруп, мына бутактарды кийин устум кылса да болот, баша кылса болот, эч кандай мөөгө жардам болбойт да. Мына 1, 2, 3, 4 гана бүчүрдү коюп, эме кылыш керек болчу да. Мындай топ ташташ керек болчу мына. 4 тарапка каратып, ошо топ эме кылып коюшубуз керек эле. Аны мына ушул буталган эмес, биз мына эмесин алып салдык дагы. Мына ошол биринчи обрезкасы, ушул биринчи мына азыр биз кесип аткан бутактарды ушуп жетилишүүгө болгон камкордук болот. Сабагы бышат дагы. Бирок жетилип ой кылганга аракет кылат.
бутаган болгон шуузда мындай төрдөн бүчүр калып туруп. Мына сабак бышып, мынандай болуп жетилмек. Азыр ошол кеч болуп атат. Мына аралык узун болуп кеткен. Мына төр бүчүрдүн ордуна канча бүчүр турат. Анан орусча айтмакчы, скелетов второго порядка. Бул второго порядка мына скелеттерди сабагын бышырыш керек да. Анан обрезка кылган учурда ичкери кеткен, мына ичиде карап турган бүтүн бутактарды алып салуу керек. Булар даракты парча, мушни сыраса ушундай ооруларга эмеге душар кылуучу, шамалды киргизбей, күндүн нурун тийгизбей, ушунчалык зыянды алып келүүчү гана бутактар болот. Канча болсо дарактын ички эмеси шамал киргидей, күндүн нуру тийгидей кылып туруп кармоо керек. Мына ошонун себебинен мына бутактын директилердин аралыгы узун болуп калды. Мыналардыкы жакын, а мынаныкы мына эми болуп атат. Биз азыр буларды сабагын бышырып, мөөгө аракет кылыш үчүн обрезканы кылып атабыз эми. Kesilgen emelerden, mına kesken jellerimizden. Mınандай болуп туруп күчтүктөр жалбырактары чыгаттагын уже сабак бышып мөө кылышка аракет кылат да. Мөөнүн аракетин жасайт. Бүткүл жазгы энергиясы, жазгы кубаты мына сабактарды багышка, мындай тартипсиз эреже турган сабактарды багышка эме болуп атат. Мисалы үчүн ошо шаптоонун ичиндеги мынандай кичинекей шактар, мына ошо шактар. Буларда генеративный бүтүрлөр болот, найма болот. Мына ушулар жазы менен эч кандай бир эмеси жок. Ушунун менен жанкы эмени орууду кыштоочу хозяиндери болот булар. Ушуларды кесип салып, чындыгында келгенде мындай негизги, мындай эң бир күчтүү бутактарды коюшубуз керек да. Ал бул обрезкага чейинки эмеси, обрезка болгондон эмебиз мына сууктун абалыдан эме болуп турат. Ушул касал болуп, ушул мынанда ушул дагы кайтадан өсүмдүккө кирип, клетканын фотосинтези менен. Кайрадан кийинки жылы ушул эмени орууду пайда. Биз айтпай кетпиз, мына оорунун аты курчабас листов дейт. Абанын жылуу келип, анан суук келип эме болгондо ушундай эмеге даражага жетишип, ушинтип курчабас листов пайда болот да. Алар эч кандай эме бербейт дагы, кышында барганда мына кургап калып, ушунда орук сакталат. Тазалап салыш керек мындай листтерденчи. Эмелерден генеративный почкалар ушуларда болот. Мындай эч кандай неме кылбай, просто өсүмдүккө кетип бара жаткан эмени баягы азык заттарды талашып, күндү дагы өткөрбөй, күндүн нурун шамалда өткөрбөй, ушундай ооруларды сактап калуучу хозяиндери ушул болот. Мушни раса деген эмеси мында күзүндө көрсөңүздөр мына жерде аппак болуп туруп калат. Мыналарды алып салуу керек да. Кичинекей баягындай мына арасында мындай кичинекей эмелер болот, мына өзүнчө эле бир. Булардын эч кандай эмеге даракка пайдасы жок эмеси, эмелер бутактар. Мына азыр буларды тазалап салуу керек. Мынандай мөөгө берүүчү гана бутактарды калтырып атабыз да. Мынандай ичиге кеткен, анан мынандай ипичке баягыдай кургап кала турган шактарды жоготуп, негизинен мына күзүнө чейин мына турса, күздө дагы бир кесилсе мына эмелер. Бул мына аралыктар уже мөө кылышка аракет кылат. Ички эмелерди жоготуш керек, алып салуу керек. Булар орууду сактап кала турган, кийин курап кала турган шактар ушулар.
Bunu al, çalan gana möve kılatırgan sağıktardı bışırıp, möve kılatırgan sağıktarga gana amaldı kaldırdı. Kalgan kerek emes kündü tosup turgan, şamalda ötkörбөй turgan, oruğunu payda kılatırgan şaktardın bärini alıp saldık. Күзүндө дагы bir абырса кылыш керек муну. Меге жарабай турган жактарды алып ташташ керек да. Мында кескенибизде мына мына аралык топ бушуп мөө кылышка аракет кылат да. Мына орулуу бутактарды алып таштайм. Мынандай буталбай күн тийбей турганда мынандай оорулар пайда болот. Мына мушнизраса, парша, мынандай жалбырактар ооруга чалдыгып, бүтүн дене ооруга чалдыгат. Мындай болуш көрүнүп турат, мына караңыздар. Мына ушу күндүн тийбеген кесепеттен, күндүн эмеси жок. Шамал тийбестен мынандай ооругдун мындай эмеси башталып турат. Жалбырактар дагы жабырланып, уштары дагы жабырланып мынандай мушнизраса деп ушуну айтат. Парша деп. Arasını açış gerek. Orulu uşaklarda обязательно alış gerek de. Çapını kesip alış gerek. Cumhur kılıp kaldırmaş gerek. Karazok bol kalar. Naşideki mынандай күн тийгизбей турган шактарды алып ташташ керек. Көзүңүзгө көрүнүп турат. Мына орулуу шактар да мына. Мына ушундай орулуу шактарды алып ташташ керек да. Таганда биринчи очурда ошо орулуу шактарга көңүл бурулат. Күн тийбеген жалбырак мына жабырланган бутактарда мына күн тийбей ошонун негизинде мынандай болуп калат да. Ошондой бир эмеле күн тийбеген жалбырактар мынандай болуп туруп мына ортосунда ушундай акыбалга жашайт. Шундан анан жалбырактан анан мөөгө өтөт да. Жалбырак эң биринчи бул дарактын ашказаны болот. Тазалап салыш керек. Күн тийбегендиктен күн тийбегенден бар. Денесинде мынандай оорулар болот деп мына кыласыз, мына көрдүңүзбү? Мына күндүн эменин тийбегенден, буталбагандан оорулуу шактарды алып таштап
Hazır biz mana daraxt ortasını açtık. Ortasını açsan şamal kun жүрет tağın. Bayağı örüktörde sepkillerdi çok kılar. Butaqın köplüğünden bayağı arasına kun tiyibegen neticesinde bana sepkiller payda olur. Sepkilden en bir negizi emek kılatırgan emesi şuna bulur. Күндүн нуру тиет, ачылат. Анан так пышып, мөбө кылышка аракет кылып болот да. Ulan negizden gül örüp, kiyinki jıl ucu möbөнүн жакшы кылат ушундай. Анан чегим бычак менен кесип, эме кылып коюш. Жантаа кылып кескенибизде буга жамгыр кар түшүп, каражок болуп калбайт да. Тез бүтөт, чекесин кесип эме кылгандан кийин. Мындай кээ бирлер мындай сөңгө кылып калтырып коет, ал мүмкүн эмес. Мына дарактагы крахмалдын көп экенин байкалышыбайт. Көп жылдан бери буталган эмес. Mana şunday bolup turup salıktardı öte köp bolup turgany, şunda turgany dagım 5 yıl, 7 yılga çeyin, 8 yılga çeyin, 10 yılga çeyin möbö kıldırбай turur öretdi. Oşon üçin bunun butaktарын alıp çeyrektetiş gerek. Çeyrektetkenге çeyinki aval uşul. Çeyrektetkenden keyin anı körөбүz. Anda tazalap эме кылып коюш керек да, мындай кылып туруп. Мына чекесинче. Себеби мына жаранын бүтүшү жакшы болот. Анан bu yerге Nigrol менен аралаштырып туруп кайнатып, анан муздагандан кийин шыбап койсо, мына жара бүтөт. Жоксо масляный краска шыбаш керек болгачы. Мына эми азыр кескен чейин ошол аралыкка чейинки, мына энди мына бутактар бушуп, мына бутактар бушушка келип, ар болгондо болсо, мына ушундай таза болуп турат да. Мындай состояние ушундай болуп турат, эң негизги гана бутактарыны багасын да мындай болуп турат. Ne oldu? Direkt ona jelimlerge işleş gerek daha. Külde dağı bir abreske var atılç. Külde bir abreske oldu da möbö kılıştı başlayıp da. Manada aslında onda şaktarını bağıp olağız da manada kıltırım. En negizgi nemeler. Serkesten kaza olur. Deme ulangan yeri mana birinci abreske askette mana bütüp aldı mana da kelip. Mana emelerden kelip Mana ikinci уже abreske oldu. Maydan vergisi mana. Maydan vergisi mana ikinci abreske olup hem oldu. Biroq mana al. Mana qara mana. Mana da butaganda mana al emenin mana küzö daha bir but alat. Mana hazır bir but aldı. Mana. Mana demek kelgenden keyin mana bir уже bir kesildi mana daha mana kesilgen yerler mana. Buna bir yaşar emeği sağa bışıp, hani ikinci kesilgeni. Küzge daha bir kesilir, şu meni sağa soğan emek kudu. Şunu gerek mi? Birinci kesilgen yeri mi ne? Birinci kesilgen yeri. Bir ikinci kesilgen yeri, üçüncü kesilgen yeri. Ondan keyin gemesi. Buna özü üç yılda kalma. Buna birinci kesilgeni, bayağı May ayında keskemiz. Keyinkisi buna, ondan keyin buna üçüncü kesilgeni. Keyingi mana iyul ayının onu da kesilgen, keyin sentyabrda. Ondan keyingi hazır mana keyingi şaktarın mana keçe maydan keyingi keskenimiz dağı bir kesip emek kılıp koyduk şu menen. Biroq mana bizde möndürülüp ketkenden keyin жалбырактарды saçlarına şunday bolуп turат. Möndürülüp ketken de. Onday emek şaktardı alıp biroq mana al emek kılgandan keyin mınандай ничке şaktar, mınандай çoң oyup Buna da darajaga sağa buşup jetilet da. Sağa buşup jetilip natijede mınандай eme bolot. Mına hem dölürüp ketkeni mınандай sağa buşup mınандай neme bola başlayt dagы möbö kılışka hareket kılıp bolat. Mana şunda putap sulak bolga jetkizdik da. Sul almanı şunday. Bu neçe yıllık koçat? Bu özü ikinci, üçüncü yıl koçat. Üçüncü yıl ketip oturdu mana. Mana. Kelgenden, birinci kesilgenden başlap mana. Şagın koyup, koçat dört jaga megip turup, üçüncü yıl koçat usulunda yok kaldı.
Emin dağın 2 yılın içinde 5. yıla kelgende уже möөнү полный алышты баштайт да. Буталгандагы эмебиз мына экинчи бутабыз мына азыр мынага келип атат мына. Мынандай болуп туруп буталып булам дөөл уруп кеткен. Бирок мынандай сабагы бышып неме болуп калат да мынандай уруп. Мына кескендеги биринчи кескендегибиз мына уланган. Ondan keyin olup sağak mınday жоғон болуп, мына буталган жерибиз мына биринчи эмени эмеси. Мына жалбырактар мөндүрдүн гана немеси. А так эме болуп барат да, сабагы бышып, мындай жоондолуп, үчтүктөр эмеси алынып, мөө кылыштар кетип калат. Мына биз айталы капитан көчөтү, эргенде жөөктүн астыга жөөккө мындай эле эгилип, мындай эле эгилип. Бул көмүлөт тагын чоңойгондон кийин мындагы топурак бияга тартып, мындагы бияга тартып, капска экинчи чабыгында мына ортосунда калыш керек да. Эгер ортосунда калбаса, мына капта түбү албай коет. Анан чоңоюп кетет. Жөөктүн ортосунда бийикте кийин туруп калыш керек. Эгилгенде баштапкы жөөктүн ичи эгилип, мындай чапканда акырда капста ортосунда калыш керек. Ошондо мөө кылат да. Ketdi, mına bir yaşar bolup kaldı mına. Mına da jonoyup, eме olup kalat dagın, bir yaşar bolup mına çoңoyup kalat. Mına da жалгыз жалбырак kılgan emeler, mına hazır 25-30 mayda kesilgen butak mına. Aralığı, mına görüp otasınız. Ondan beri mına bugün 1. dekada iyulda mına bir kesildi, ikinci kesildi, 2 yaşar bolup. Emi sentyabrдын 15'inde dağı 4 butak koyup turup dağı kesilet dagı mına da eме kılıp turup. Kesilgen butaklar dağı oşol emege çeyin mınalar mına emeler mınандай kararıp sabağı buşup jetilip çoңoyup kalat. Mına hazır uşul ekinci жылгы көчөттүн абалы ушундай мынандай. Мына hazır мынандан буталган жери. Мына kesilgen жерлер көрүнүп турат мына. Мына сабактын kesilgen жери. Ошол биринчи жерден эле чыкканда 4 бүчүр коюп, 4 бүчүрдөн кийин чыккандан аны ошентип мындай жайылтып, сабагын бышырып, мындай сабагы бышып калат мындай. Өсүмдүктүн астыңкы бутактары дагы чоңоюп жетилет. Мына азыр мына өзүңүз көрүп атасыздар мына. Мына уже жетилип, мына эмедеги мына бүчүрлөр, мына азыр чыккан эмелер. Сентябрдын эмесигече ушундай өсөт, ошондо дагы бир кесилет. Мына kesilgen жерибиздин биягы дагы мынандай болуп бышып, мындай жогорку эмеге жетет да. 1 жылда 3 жашарга чоңойот ушунда. Мына шаптоолор дагы мына. Эмеде kesilgen 1 обрезкасы болгон мына. 1 обрезкасы ошол майдын эмесине kesilip, булар мына. Ошол мына эмелер 2-3 жылга мына эме шаптоолор мына. Ошол keskendиктин эсебинен ушундай tez жетилип, ошо мөбө кылышка аракет кылды. Келгенде кандай десем болот? Кичине мындай, мына ушундай кичинекей шаптоолор да. Бул шаптоолор эме болуп тур. Мына гилестер мына 2-нчи жылга, жанагы жылда ушинтип 3 жолу 1 жылда 3 жолу обрезка болгондон кийинки жылдары дагы ичине карап мындай кесип утамчылып барган сайын 4-5 жылда уже азыр мына 3 жылдыктай болуп калган мына. Өзү 2-нчи жылдык. Уже 4-5 жылдыкта билный урожайга эң эмеге кирип кетет да. Бир түрүнөн ушу 10 килограмм, 15 килограммдан баштап кийин энен тез жетишке баштайт. Эгер тек койсок, бул шактар айда бирдей болуп өсө берет. Бутак көкмөйдөн жаздын ушундай бир жакшы касиеттүү күндөрү бекер текке кетет да. Мына биринчи 25-30 майдагы kesilgeni мына быйылкы эле бутак мына. Мына жетилгени. Мына ondan беркиси мына ошол өсүп жетилгени мына экинчи kesilip атат. Экинчи жолу kesilip обрезка болуп атат. Мына буну бул аз мына жандан чыгып атат. Күзгө барат дагы бир kesilет. Сентябрдын 15-inde. Бул дарак мына бутак уже 3 жылдык болуп калат да. 3 жашарга дарак чоңоёт. Мына мыналардан карагыла. Мына ушулар мына бутак жетилгени.
Uşul bu yılgı butaklar mı? Buna kesilgen jelleri gösterip koyalım. Buna kesilgen jelleri, buna kesilgen jelleri. Buna uşul birinci yemeden. Buna may ayında kesilgen, jetilgen butak. Buna endi iyul aydağı emon butak. Buna jetilip, buna da bışıp, buna sağı bışıp jetilip oladı. Buna gülasların bari uşunda. Hazır, dağın bir jerdegi bayağı gülasты görüyoruz. 5 yaşar oldu. Buna koşuna videogu, buna gülasları karap görüyorlar, almaları karap görüyorlar. Buna da bir de diametrdeki, bir de sağlıklar, arasını tosup durgan, uşunda ömürdü bekerden tek ötkörüp durgan momenti da. Oşoga çıkanda köngül burulbay aytadi. Ana almaların turuşu, sağlıktın bışılıp jetilgen jeri yok. Hareketi yok, karoğlu yok, özü, buna yaratılış özünün tili de söylüyor otat. Biz basıp biliyoruz, hiç teken bayqabay özümüzün tilde söylüp, hiç qanday yaratılışı mene baylanışımız yok da. Buna da yaptı, buna emi, aktarlar bana. Olga neme olup otat, yok dağın bir neme operasyon yapıp gerek, avağının nemesinden. Negizden alıp qaraganda buna sağlıkların bışıp jetilişi, negizgi şaklar bağılıp otat. Bunday ipişke, bunday naçar nemelerdi koybaş gerek de. Buna ipişke şaklar bunday emeler. Bular puğrap bolat kiyim barıpçı. Puğrap anan orudu sumsaktaydı. Orudu. Bular generativni koşkaga aylanadi. Bunda forma uşunda berilip yaxşı olup daha bir abreska, iyi platform kıltırır ne kılsak, keyingi jyly jakşı uraşar gerek. Mana abreska bolgon sary, şunda jakşı bolup baradi. Kuzga abreskasyny kılsa, güzel, daha keyif güzel, emi opalakta, mananday möwe bere turgan, jalbıraklarını çıkarat mana jergeç. Möwe emi kılar. Bul Otabazanın naşerligin, Rahmatilla degen jigittin üydögü bak. Ana bunu darlagan emes da. Darıga men istayan aytıp attım, bular em karabay. Yok, mananda tutup koysam, mana şul munalar da bışıp, jetilip, muna orada da uşaklarda alıp duraydı. Analardı içine nargı turgan şaktardı kıskartıp, muna sabagın bışırıp, bu keyingi jılga dağın möwe kılış emesi abiyomu çoğmayıp jakşı boladi. Bu saptırganında özü çok götürgen çok öz. Onu burada nakilli 5-6 saat tutsa özü kıymetren çok. 20 sentyabr. Uşul sentyabrın ayağı çeyin 3. abreskası kesilip bütürüş gerek. Mana hazır mana da 1. maydağı abreskabız mana. Ondan keyingi mana 20 iyulda, 10-15 iyullarda bolgonu, em mana 3. abreska eme bolot. Memne üçün bu abreskani kılabız. Mana abreska, mana en bir saratan jegen jakşına bir emesini alıp koyabız. Mana frakturasyon jakşı bagat. Aradağı
Özü çıkıp ketken koltuk şaktары alınıp salınat. Saratandı эми мына кескенден кийин мына аралыкты мына бүчүлөр жакшы багат. Жакшы багылып, жакшы немеге кетет. Мына саратанга чейинки мындай кышта мына көзөтүп мындай ооруга чалдыгып же болбосо суу куруп кете турган мүмкүнчүлүгү бар да, өзү каткан эмес. Ушундай эмелерди обязательно порядкка алыныш керек. Saratandan keyinki aylarda пайда болгон мындай өзү катылык чырпыктарды сөзсүз алыныш керек. Мындай bir формада мындан бияга эми мындай шактап кете албай только бүчүрүүнү гана жакшы багат. Жазында дагы неме кылып, мына бүчү абысы мына ушул дарак мына кичинекей билмесине мына чоңоюп көрсөң мына 1 жылдык 2 жылдык деп айта албайсың. Орулуу шактары алынат, ипичке шактары. Мына мындай кылып туруп алынып салынат дагы мына орулуу шактары. Орудун зимовка кылышыга эч кандай эмеге мүмкүнчүлүк берилбейт да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Учуу сыраса мына оруусу ушул эң бир наконечникте келип чогулат да. Эң акыркы мындай ипичке шактарда. Мына күздөгү обрезканын мааниси ошого мына орулардан арылганга эң ыңгайлуу немеси болот да. Мүмкүнчүлүк. Мына kesilgen пространство мына аралыкта мына бүчүрдү жакшы багат. Бүчүрдү жакшы багып туруп, мөө алышка аракет кылат да. Мына азыр эмеге чейин оңой эле эме болот дагы бул где-то bir айдын ичинде регенерация жүрүп, мына kesilgen жерлер бүтөт дагы. Мына бүчүрлөрдү мына kesilgen ушул бутактын эсебинен мына бүчүрдү жакшы багат да. Бүчүр жакшы болуп, кыштаганга эме болот. Мына орулуу, мындай орулуу эмелерди бутактар алынып, оруудан арыла баштайт. Мына өзүңүздөргө көрүнүп турат. Мына ушул полный эме кылып көрсөтүп коёбуз. Aradagı koltuk şaktары дагы алыныш керек. Арасы, дарактын арасы ачылыш керек. Мындай ипичке шактар ошол кышта орууду неме кылат, оруу илдеттерди сактоочу хозяиндер болот. Булар куурап алат мындай шактарды койбосоң, бирде койбой кесип салыш керек да, калтырбай алып салыш керек. İçeri karap ketken şaktарды алып салыш керек. Mana dagın, mınандай ipke şaktары кетти. Ушул барып, кийин куурап калат. Хорошо? Катар орулардан арылтып.
Manaday iyilçek bolat dagı orudun bardыгы uşu yerде зимовать etет. Алмада дагы баягы эмеледе ушул саратандан кийинки бышпаган сабактарды даракта шаптоолдош көп болот, ушундай шак. Булар оруду ушунда зимовать этет. Анан эмеге амалды талашып бир жылдын ичинде. Keyinki жылы куруураак болот да. Орулуу шактарды, андай ипичке курап кала турган шактарды, амал талашкан шактарды баарын кесип салдык мына. Мына эмелерде мына шу шактардын даже денесинде дагы орулар турат да мына. Мына эмелерде бүт баары көрүнүп турат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына шапталынып, мына абсолютно таза ойдон. Мына таза ойдон алып салып калды да мына эми оруудан арылып, мына эме кылып туруп, шапталын таптаза ойдон койдук мына. Орулуу шактары, баягы амал талашкан шактары бардыгы уже полностью залырып этип, мыналар эми ушу бир ай ичинде үчүлөрүн жакшы багып, эрте жазда арамза гүлдөр болбойт, жакшы кармайт, жакшы гүлдөп, полноценный ушул мөөлөр болот да. Мына шапталдын ушундай картина келтирип койдук. Таза болуп буталып калды, а мына буталбаган шапталда канча оору турат, мына көрсөңөр болот. Алмада дагы мындай эмеси зимовать эте турган, оорулар зимовать эте турган мындай кичинекей шактар болот. Мына оорулуу немеси, мына да. Мына оорулуу жагыны обязательно кесип салыш керек. Анан кийин мына ал. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына ал бутактын 3/1 бөлүгүн алып салдык. Мына өзүнөн алдык, мындан алдык. Мына ушул буталгандын эсебинен мына бүчүрлөрдү бир ай, 1,5 айга чейин жакшы багып, кийинки эмеде эрте жазда гүлдөгөндө арамза гүл болуп түшүп калбайт да. Мына да агып туруп 3/1 бөлүгүн алыш керек. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына да дагы мына өзүңүздөр көрүп турган жерде мына бир обрезкада мынаны алыш керек. Мына азыр мынаны алып салайлы. Mana 3/1 bölügü alındı. Buna o şartlıdan. 3/1 bölügü alıngandan keyin buna bütünler, bunalar. Demeli jakşı alışı başlaydı. Biroq bu oruluu, azı bu yılgı jağıntıp kelgende öylesi. Buna orulardın emesi belgileri var. Mana hazır mınanday şartlardın mınanday bolup turuşu, mana da turuşu. Hazır tur emes de buna alıp salış керек. Mana birge bir açılaşıp dayım oturgan şeylerimiz. Mana hazır mana tolbagan şak. Tolbagan şak. Şu tolbagan şaktın biz обязательно порядке tömür bölümünü alıp çalışıyoruz. Tutaklar tömür bölümünü alıp tazalap alıp duruş gerekti. Adam bana da 3/1 bölümünü
alıp salış gerek. Mine. Orul uşaklardı alabız. Butaklardı. İşte ошолундай куурап калат да. Суу куруп, орууну сулап көп пайда кылат. Орууну мындай соосуга мындай шактар эки бутактар жардам берет да. Мынандай оруулуу мына лодочка болуп калган учучу. Көчөңөр болот. Лодочка болуп. Ana da çünkü bana üstten bir bölük alınıp o bunu al tüm desinizden yağı yakşı yemeğe aylanı alsın. Bunu al çaktağın uçuntip yeme olup buta alıp mine üstten bir bölük alınıp bayağı emesi daha orulu şaktar alınıp ona endi falan sendin bir möge kılatırgan mömege jaray turgan gana şaktarı kaldı da mine bundan da ayıkıp durup tazalap ушул эмеге келтирип коюш керек экен. Мына отактарды ошондой кылып туруп, мына ушунун эсебинен урожайды алат. Эми мына ушул регенерация болуп өзү тазаланып. Мындай эмелер калыш керек эмес. Астан калыш керек да мында. Астан алынып, анан мындай эмелери колбастан аралап чалыш керек да, аралап чалыш керек. Полный эме кылып туруп yoğurt gerek. Varlar. Mınandaylar tağın. Mına. Gün, şamal yaxşı teyip duruş gerek de. Mına al. Mına üstün kuşakları tağın. Mına üstten bir bölgün. Mına alarga oşotup. Mına alarga oşotup alıp. Almanı butap koysa, almak keyinki жылы kuyulup жақша uracak. Yaman şaklar. Buna şaklar alınış gerek. Buna şu küzdögü Abreskada bir daha kalba. Şu küzünde keskenin faydası buna koltuğundan keyin şak çıkmaydı da küzdögü Abreskada neresi şey. Polnuyu şu şakların polnuyu alış gerek ya. Erте жазда кесе турган болсок, мисалы үчүн. Бул жерден колтугунан быжырап чагып чыгып кетет да. А күзгү абрескада бу жерден уже эч кандай шак чыкпайт. Кошумча өспөйт дагы. А бир ай мөөнөт ичинде полный регенерация болуп, буталган жерлер эме болуп тур. Мындай сынып калган шактарды алыш керек. Мындай чачышып калган шактарды алыш керек. Күн тийбеген кара шактары. Мына кара шактар көрүнүп турат. Мына кара шак деп эсептелинет. Орулуу шактар мына. Мына кылып турат. Мына шак уже күн тийбеген. Бул ушул шактарды буталыш керек. Мына. Мындай болуп туруп, өзү карарып. Мына астынан алыш керек. Мындан да алыш керек мына. Мына шактарды көрүп атасыңар го. Мына астыдагы мына карарып, өзү отдельный түзү башкача болуп турат мына.